Жайыл ата коомуна бүгүн Жайыл ата коомун негиздеген аксакал Аман Ажакматов аксакал жана апалар келип отурушат. Азыркы сөз Ажакмат аксакалда Темиржан эне жөнүндө, баатырдыгы жөнүндө маалымат берет. Темиржан апабыздан Жайыл атабызга үйлөнгөндө 3 уул бүтүрүлдү. Үсен, Теке, Асан. Балдарын баары баатыр чыгып, ана бүгүн Асандын тукуму 4 айылда Жайыл районунда. Текеники жол астында 3 айылда. Ысык көлдүн башында да 2 айылда. Үсөндүн тукуму Кытайда жатыр. Пекинде бир көчө компьютерчик деп угатабыз, Кудай буйрса. Эми Темиржан апабыздын кылган Жайылга кылган кызматындагы эрдиги Жайыл жоо чаап жүргөн убактагы курал жарактарын даярдап, кеңешин берип, кийим кечектердин баарын даярдаганы бул Манасты Канакей апабыз кандай даярдаса, так ошондой даярдап койгон Темиржан апабыздын Жайылдын кылган кызматы, кылган эрдиги элдин осу дариги айтылып жүрөт. Темиржан апабыз абдан акылдуу инсан, колунан иш келген, оозунан сөз келген, ыймандуу адамдардын бири болгон. Баардарын 3 баласынын баары баатыр чыккан. Эми Темиржан апабыз жөнүндө Жайыл атабызды райондун намына коюп 30 жыл өтүп кетиптир. Анан кийин Жайылдын аялдар коомунун жетекчилери биз бул апабызды эмне үчүн эрдигин айтпайбыз, эрдигин эмне жазбайбыз деп маселе көтөрүлүп жүрөт. Эми бул кишинин кай жактын кызы экени, кай жердин эли экени, тайкелебиз кайдан экенин дагы кечээ баарын тактап, Совет булаңдагы Алабука районундагы ошол жерде деген эмиш бар, төрөлүп, ошол жакта Алабукада атабыз төрөлсө, Темиржан апабызды Кетмен төбөдөгү Коңур өгүз, Кош өгүз, Кошойдун жүргөн тактысы жерден деп, Кошойдун колунда чоңоюп Жайыл атабыз. Уже эр жетип калгандан кийин Кошой ушу дөңдө отурса, жайдын күнү чоң Коңур өгүздүн суусу кирип аткан экен. Анан ата тиги суунун аркы боюнда бир адам калып калды дегенде кеч кирип бараткан экен. Анан Кошой атабыз айтыптыр, ай, тиги кызды алып келгиле, кечинде кеч кирип баратат. Бир адам жүрөт ар жакта, кыз экендиги көрүнбөйт да алыстан. Анан ай бул сууну тиги Жайыл эле балам чайгырды билип кеч барып алып келмесе башка эч ким жарабайт деп, анан Жайыл жоо чалышөккө барып жакшы атты минип, анан суу кирип турганда анан кеч барып анан ошо кызды өңөрүп келет экен. Барса кыз экен. Кыз ошол үйгө келип, Кошойдун колунда жүрүп, кызмат кылып жүрөт. Жайылда эр жетип калган убагы, Кошой акылдуу киши байкагандан кийин экөөнү никелеп коет экен. Ошондон бери Темиржан апабыздын кылган кызматы, элге жаккан кызматы, Жайылга кылган кызматы өзүнчө эле бир китеп да. Бул кишилердин курал жарак даярдаганда, кийим жоого баратканда, жоокерлерге кийим даярдаганда, тамак аш даярдаганда, жол азык даярдаганда баардыгын өзү башчылык кылып, ушу Темиржан апа өзү көзөмөл кылып турчу экен. Апабыз абдан кыйын киши экен. Кыйын болгондо жоокерлерди качпасын деп алдынан чыгып, кайрат берип, найза аркаңардан тийбесин, көкүрөңөргө найза тийсин деп жоокерлерге кайрат берип, жоокерлерге насаат айтып турган дейт. Найза качпагыла, найза аркаңардан тийбесин, көкүрөңөргө тийсин деп айткан сөзү, бул да ошондой Жайылга тете баатыр адам болгондугу. Ошол үчүн ал кишинин да балдарын баары Үсен, Теке, Асандын баары баатыр чыккандыгы бүтүн элге дайын. Эми ушул апабыздын да эмгегин изилдеп, элге жайылтуу боюнча аялдар комитети баш болуп бир аз иш чаралар жүргүзүп аткан экен. Ушуну дагы изилдеп ишке ашырып, Кыргызстандын бул кишинин төркүнү кайда экенин, эли кайда экенин, жери кайда экенин
келди, бирөөлөр келип айтып берип атат деп угуп атабыз. Кудай буюрса дагы такталар. Рахмат. Биз бул кайрылууну бул тарыхта айтып жаткан себебибиз Темиржан энебиз түштүк тараптан төрөлгөндүктөн ушул дагы бизди баардыгы түштүк тайкелерибизден таап, алар менен ортобузда катнаш болсо экен, туугандык мамиле болсо экен. Жана ошондой эле Темиржан эненин эрдигин даңазалап, түштүктө дагы бир эстеликтер, айылды болобу, ылайыктуу, бир татыктуу жерлерге бир аты коюлуп, эрдиги даңазаланат го деген ниетте биз бүт Кыргызстан элине кайрылып отурабыз. Анткени акимчилик ар бир райондун акимчиликтери, Чүй областтары, Нарын, Талас, Ысык көл, Кыргыздын кайсы жеринде болсо дагы коюлса, татыктуу улуу инсандар, ушул инсандардын аты коюлса деген ниет менен биз дагы кичине кайрылуу жасап жатабыз. Мынакей бул жерде болсо Жайыл ата коомунун мүчөлөрү, мынакей биздин ардактуу апалар, биздин ардактуу эс алуудагы апалар.